Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу теле көрүүчүлөр, Ош ТВда Рек Тайм. Бул программа сиздин жарнамаңызды эфир аркылуу чагылдырууга багытталат. Кыргызда мейман же конок болуп сый көрүүчү адам дегенди баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүнкү программада дал ушул конокторду тосуп келген Орто Азия мейманканасы тууралуу сөз кылабыз. Ар дайым болжонуп же күтүлбөй келген шартта Орто Азия мейманканасынын эшиги коноктор үчүн, каалоочу коноктор үчүн ар дайым ачык. Ош ТВ телекомпаниясы уюштурган жыл тандоосу 2016 жыл мыктыларын сыйлоо аземинде Орто Азия мейманканасы жылдын мыкты мейманканасы наамын жеңип алган. Эмесе Ош шаарындагы эң мыкты деп тандалган мейманкана шарттарына бул чыгарылышта кенен токтолобуз. Орто Азия мейманканасынын иштей баштагандыгына быйыл 3 жыл убакыттан ашты. Ош шаарынын Манасат аймактык кеңешине жайланышкан эс алуу жайы 3 кабаттан туруп, заманбап шартта курулган. Биздин мейманкана 2013 жылдан тартып өзүнүн жумушун алып барып атат. Биздин мейманкана көбүнчө туристтерди, чет өлкөдөн келген делегацияларды жана семинарларды өткөргөн боюнча багытталган. Ошол жакта биз кызмат кылып келатабыз. Биздин мейманканада 3 кабаттан турат. Бардык шарттар түзүлгөн. Номерлерибиз абдан комфортабелдүү. Мейманканада эмгектенген Каныш Аясан кызы келген конокторду жагымдуу маанайда тосуп алып, берилген суроолорго жооп берип, коноктор каалаган бөлмөлөргө жайгаштыруу анын милдетине кирет. Көбүнчө алыскы мамлекеттерден келген коноктор менен баарлашуу үчүн чет тилди билүү заман талабына ылайык. Good morning. How are you? Thanks. Бизде 3-4 тилде сүйлөшөт, ресепшн болуп иштегендер. Кыргыз, орус, англис, түрк жана немец тилдеринде сүйлөйт. Биз келген конокторду күлүп жайнап тосуп алабыз жана номерлерди көрсөтөбүз, өздөрүнө жаккан номерге жайгаштырабыз. Биздин мейманкана туристический болгондугуна байланыштуу көбүнчө бизге чет мамлекеттерден коноктор келишет. Америка, Кытай жана көптөгөн башка мамлекеттерден келишет. Биздин жумуш аябай кызыктуу. Неге дегенде, биз көптөгөн туристтер менен, көптөгөн чет мамлекет коноктор менен сүйлөшкөн бизге аябай кызыктуу да. Мейманкананын биринчи кабатында чакан ресторан, офистер жана техникалык бөлмөлөр жана түрдүү багыттагы жыйын, семинар, тренинг, конференцияларды өткөрүүгө ылайыктуу шарттар түзүлгөн. Жалпы 70 орундукка ылайыкталган бөлмө бар. Жаатында бир конференция өткөрүп атабыз. Бул жерде эң негизгиси ошол өзүнүн жылуулугу, өзүнүн тазалыгы, жарыктыгы дегенде бардык шарттары ошол бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык келет. Тамак аштары жакшы. Ошол эле учурда бул жерде иштеген персоналдардын дагы кызмат көрсөтүү багытындагы эмелери жакшы уюштурулган, жакшы жолго коюлган. Тасыккан ашпозчулар узакка созулган жыйындарда коноктор үчүн кофе брейк уюштуруп, түрдүү даамдар менен сый көргөзөт. Конок үчүн жагымдуу атмосфера түзүү мейманкана кызматкерлеринин башкы максаттарынын бири. Бизнесмендер, командировкага келген кызматкерлер, Кыргызстанды жөн эле көргөнү, эс алганы келген туристтер дагы көп келет. Туристтер көбүнчө Ош шаарына жайында келгенине байланыштуу, жайында көбүнчө биз чет элден келген туристтер менен иш алып барабыз. Ош шаарындагы эң мыкты делген ондогон мейманканалардан айырмаланган эс алуу жайы 24 саат бою эл кызматында. Имараттын жер төлөөсүндө ден соолукту чыңдоочу спорттук жабдуулар орун алган. Мындан тышкары массаж, мончо эс алуу жайлары бар. Келген коноктор үчүн жатканга, жуунуп таранганга дегенде бардык шарттары жакшы. Мына биз деле ушул жерде
бир нече жолу конференцияларды өткөрүп атабыз. Эл аралык стандартка жооп берген мейманкана классикалык стилде. Орто Азия конок үйүнүн 2-3 кабатында аянттары кенен бардык шарттары кардар талабына ылайыкталган 20 мейманкана жайланышкан. Коноктор бөлмөнү өзү каалагандай жасап алууга да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мне понравились, как тут все обустроено, диваны, кресла, картины мне очень понравились. Альбина Сабитова Ош шаарындагы көрүнүктүү ишканалардын биринде эмгектенет. Ал көптөгөн мамлекеттерде иштеп келгендигине байланыштуу чет элден дос тааныш туугандарды тапкан. Альбина айымдын жакын адамдары чет элден иш сапары менен Ошко келгендигине байланыштуу ал алдын ала шаардагы эң мыкты мейманканаларды издеп тапты. Когда я ездила, выбирала гостиницы для своей лучшей подружки. И я везде объехала, получается, я заехала в Орто Азия. Мне понравилось здесь, очень красиво здесь. Обслуживание очень такое, внимательно все. Что не попросишь, они все абсолютно объяснят, покажут, как, что пользоваться. Мне очень понравилось, и я выбираю Орто Азия. Коноктордун ыраазычылыгын алган мейманкана кызматкерлери да келген адамдардан жылуу сөз угуп, кубанып жумушунан ээргүү алгандыгын билдирет. Биздин мейманкананын комнаталары аябай мындай кенен жайгашкан. Көбүнчө номерлерге сын пикирлерин айтышат. Комнатаң ар жакта аябай удобный, кененкен, интернет маселесин көп айтышат. Интернетиңер жакшы иштейт экен, башка мейманканаларга караганда деп айтышат. Анан биздин мейманкана аэропортко жакын болгон үчүн коноктордун көбү ушул жерге келишет да. Кыргызда конок үй келсе, ырыскы эке келди деп конок күткөндө өзүнчө чоң олжо, бай катары көрүп келишет. Бул каада азыркыга чейин айыл жеринде жана шаар жеринде деле жоголуп кеткен жок. Бирок дүйнө заман агымына жараша азыркы учурда конок тейлөөнүн жаңы багыттагытары конок үйлөрү акалык кызмат көргөзүп калышты. Албетте атаандаштык доорунда ар бир мейманкана коноктордун көп болушун каалайт. Ошондой эле тейлөөнүн сапатын жана ошондой эле кызмат көргөзүүнүн сапатын жакшыртууга болгон аракеттен көрүп келишет. Ош шаарындагы эң эле бир белгилүү болгон Орто Азия мейманканасында дагы коноктор үчүн түзүлгөн шарттар абдан жакшы десек жаңылыштык болбойт. Эгерде бул мейманканага сиздер дагы келүүнү каалай турган болсоңуздар, экран астындагы нөмерлерге терип байланышка чыксаңыздар болот. Тийиштүү кызматтын өкүлдөрү сиздерге 24 саат бою кызмат көргөзөт. Биздин мейманкананын бөлмөлөрү өзүнүн стили менен, аянттын чоңдугу менен бардык эл аралык стандарттарга жооп бергени менен айырмаланат. Тазалыгы, жарыктыгы, кээ бир жер жанакындай залдар бар, ал жерге барсаң караңгы болуп калат, баягы орусча айтканда уютный дегенде. Бул жерде азыр жарыктыгы, андан сырткары микрофон жана башка уюштуруу иштериге булар да жакшы. Орто Азия мейманканасы эс алуучу коноктор үчүн майрам күндөрү жана белгилүү даталарда кардар үчүн акцияларды байма-бай өткөрүп, ар дайымкы коногу үчүн кызмат көргөзүү акыларын жеңилдетет. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, Ректайм өз берүүсүн жыйынтыктоо алдында турат. Программанын башында айтып өткөндөй эле, бул берүү сиздин жардамыңызды эфирге чыгаруу аракетин көрөт. Андыктан экран алдында жазылып турган номерлерге байланышуу үчүн чалсаңыз, жардамыңызды Ош ТВ телеканалы аркылуу чагылдырууга көмөк көргөзөт. Мен сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.